29-июнда Бишкекте реакция 3.0 деп аталган нааразылык акциясы өтөт. Уюштуруучулардын айтымында митинг жүрүш эркиндик сейил багынан башталып, парламент имаратынын жанында жыйынтыкталат. Бишкек мэриясы дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүүчү көчөлөрдүн арасында эркиндик сейил багы да бар экенин жарыялады. 2019-жылы жарандык активисттер парламент имаратынын алдында 2 жолу реакция деп аталган акция өткөрүшкөн. Маалыматтарга караганда, жуманын башында 118 кызматына күн сайын 40-50 тегерегиндеги чалуулар түшсө, учурда кайрылуулардын саны 13 эсеге өстү. 103 кызматына медицина кызматкерлери калктын көп бөлүгүн тейлей алышты. Кээ бири телефон аркылуу кеңеш алышса, айрымдарына медициналык бригадалар барды. Кайрылгандарга барууга дарыгерлерибиз жетишпей жатышат. Ошондуктан тез жардам унааларынын санын көбөйтүү чечими кабыл алынды. Кийинки жумадан тарта дагы 20 медициналык тез жардам бригадасы ишке кирет, деди Кубатбек Боронов. Улуттук госпиталдын урология бөлүмүнө кошумча 150, Манас аэропортунун аймагындагы обсервациялык жайга дагы 200 керебет жайгаштырылды. Булардын баары өпкө оорусу менен ооругандарды кабыл ала баштады. Бөлүмдөр зарыл болгон медицина жабдуулары менен жабдылды. 28-июнга карата 57 кычкылтек концентраторлору сатып алынып, дарылоо мекемелерине бөлүштүрүлүп берилди. 29-июндан баштап номер 1 шаардык ооруканага дагы кошумча 120 керебет өпкөсү сезгенгендер үчүн иштей баштайт. Кыргызстандын Анкарадагы элчилиги билдиргендей, 2-июлда жана 4-июлда Стамбул-Бишкек каттамы боюнча атайын чартердик рейс уюштурулганы жатат. Элчилик жана башкы консулдук түзгөн тизменин алкагында Түркиялык Pegasus авиакомпаниясы менен жалпы чартердик каттамдардын жол киреси $220 түзүп, авиакомпания жүргүнчүлөргө 28 килограмм жүк алып өтүүгө гана уруксат берген. Коронавирустун алдын алуу максатында учакка кол багажын алып кирүүгө тыюу салынган. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги бул чартердик каттам менен кайра түрк жарандары учуп кетерин билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы жакында өткөн жыйында шайлоого сарптала турган каражаттын ачыктыгын камсыздоо боюнча бир катар жоолорду кабыл алды. Анда шайлоону уюштурууга чыгымдала турган бюджеттик акчадан сырткары саясий партиялардын шайлоо фонддорунун кирешелери менен чыгашаларын жана алардын каржы булактарын ачык көрсөтүүгө милдеттендирилген чаралар киргизилди.